Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп жаткан акыркы кабарларды тааныштырган Мурас телестудиясы назарыңыздарда. Студияда мен Купнай Мамасалиева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача түрмөгү. ОГПнын студенттери Америкадан келген ыктыярчылардан таасирдүү сабактарды алышууда. Ар тараптан колдоо иштин алга жылуусуна өбөлгө. Окуу жайдын турмушун коомчулукка жеткирген Мурас телестудиясынын жамааты ректор менен жолугушту. Студенттер коронавирус тууралуу атайын адистерден маалымат алышты. Бул менен дартты алдын алууга жана андан сактанууга болот. Жаштар баңгизатты эмес спортту тандайт. Мындай аталыштагы иш-чара институтта жаштарды туура жолго үндөөдү. Илимдин докторлорунан конок лекция, студенттер тажрыйбалуу олимпиадалардан сабак алышууда. Билимге жол китеп менен ОГПде эл аралык китеп белекке берүү күнү жогорку деңгээлде белгиленди. Спорт ден соолуктун булагы 40 жаштан жогорку курактагы ардагерлер ортосунда волейбол боюнча кезектеги мелдеш ОГПде болуп өттү. Япон тилин сапаттуу үйрөтүүдөгү кадамдар. Японияга жумушка орноштуруу борбору алгылыктуу иш алып барууда. Ош гуманитардык педагогикалык институтунун ректору 2020 жаңы окуу жылынан тарта окуу жайда эмгектенип жаткан бир топ кызматкерлер менен жолугушту. Анын катарында Мурас телестудиясынын жамаатында кабыл алып, жетекчилик тарабынан колдоо максатында атайын сыйлыктарды тапшырды. Жолугушуунун жүрүшү боюнча кийинки сюжетте кеп болот. Учурда Ош гуманитардык педагогикалык институтунда болуп жаткан акыркы кабарларды медиа аркылуу чагылдырып берип жаткан жана маалымат айдыгынын кеңейишине түздөн-түз көпүрө болгон Мурас телестудиясынын кызматкерлерин бүгүн окуу жайдын ректору Бекмырза Зулуев кабыл алып, жакындан пикир алышты. Жаңы жетекчи болуп келгенде биздин студенттерден жакшы идея чыгып, ушул бизге да бир өзүнчө бир студия ачып берсеңиз, ошол жерден бир өзүбүздүн чыгармачылыгыбызды, өзүнүн окуу жайда болуп аткан бир жаңылыктарды бир коомчулукка жеткизип, окуу жайда да бир ийгиликтердин болуп аткандыгын бир коомчулук таанышып турса деген бир идея менен сунуш айтышкан болчу. Жаңы ойлор менен иштерди алып барып атасыңар. Ошондуктан мен дагы каалап кетет элем, быйылкы жыл биздин окуу жай үчүн да өзгөчө жылдардын бири. Жолугушуунун жүрүшү эркин маектешүү менен коштолду. Мында бүгүнкү күнгө чейинки аткарылган иштер, окуу жайда болуп жаткан жаңылыктардын коомдук орду жана аларды жайылтуу, жаңы багытта бир топ коомдук көйгөйлүү маселелерди камтыган өзгөчө программадагы рубрикаларды алып чыгуу керектиги айтылды. Ошону менен бирге ректор телестудиянын мындан аркы ишмердүүлүгүнө ийгилик каалап, материалдык колдоо максатында мында эмгектенген кызматкерлерге атайын акчалай сыйлыктарды тапшырды. Ал эми алдыдагы пландары боюнча Мурас телестудиясынын директору өз сөзүндө билдирди. Студиябыз Кудай буйрса окуу жайдын турмушун коомчулукка жеткирүү убактында бир нече түрмөктөр менен иш алып барып жатат. Анын негизинде быйыл окуу жайдын 95 жылдыгына карата дагы чыгармачылык топ менен жакшы идеяларды чогултуп, жакшы план негизинде иш алып барайлы деп жатабыз. Анын негизинде эң негизги багытыбыз билим берүүнү, ошондой эле агартуучулар тармагын, мугалимдерди даңазалоо багытында негизги иши жүрөт. Белгилей кетсек, Мурас телестудиясы 2013 жылдан тарта окуу жайдын турмушун коомчулукка жеткирүү максатында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Учурда студияны Кубаныч Жылкычы уулу жетектеп келсе, монтаждоо продюсердик кызматында Рустам Батырбеков, алып баруучулук жана редакторлук жумуштарды Купнай Мамасалиева аткарат. Ал эми кабарчы катары Аида Табаева жана Дастан Бакыт уулу оператордук кызматта Борончо Эргешев иш алып барат. Мындан сырткары ыктыярдуу студенттерден түзүлгөн чыгармачылык топ бир нече студенттик турмушту чагылдырган берүүлөрдү ишке ашырууда. Купнай Мамасалиева, Борончо Эргешев, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. Татыктуу билим алуу үчүн ар бир мүмкүнчүлүктү туура пайдалануу зарыл. Анын негизинде окуу жайдын айрым студенттери кышкы эс алууда Америка Кошмо Штатынан келген ыктыярчылардан англис тилин үйрөнүп, сабак алып, жаңы билимдерге ээ болушту. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. 2019 жылдын декабрь айынан тарта Ош гуманитардык педагогикалык институтуна Америка Кошмо Штатынан атайын ыктыярчылар келип, студенттерге англис тилин жакындан үйрөтүп жатышат. Келген адистер атайын келишимге ылайык окуу жайдын гуманитардык факультетинде ишмердүүлүк жүргүзүшүп, англис тили адистигинде окуган жана тил үйрөнүүгө кызыктар болгон студенттерге чет тилин өздөштүрүүгө багытталган түрдүү сабактарды өтүшүүдө. Just because it's the last day of class, we're gonna play a special type of bingo
ОГП'де ушул англис тилинен ушул Америка Кошмо Штаттарынан келген эки ыктыярчы бүгүнкү күндө бизге билим берип жатат. Студенттердин англис тилине болгон кызыгуусу абдан артты. Себеби ушул ачык саат же лекцияларына студенттер киргени бүгүнкү күндө жазуулары күндөн күнгө артып баратат. Студенттердин көз карашын өзгөртүп, өзгөчө таасир калтырып жаткан аталган коноктор Грейс Микеска жана Лодя Гелде АКШнын Тексас жана Охио штатынан келишкен. Алар 2 айдан бери Ош шаарында жашашып, кыргыз элинин маданияты, үрп-адаты жана жалпы жашоо турмушун кызыгуу менен таанышып жаткандарын билдиришти. My name is Lydia. I am 19 years old. Мен атым Лудия. Мен Америка Кошмо Штаттарынан, Охайо штатынан келдим. Бул жака келгенибизге 2,5 ай болуп калды, бирок биз жашаган жерибиз ошол шаар болуп, ушул жерде жайгаштык. Бизге чоң бакыт алып келди. Биз бул университетка келип, студенттер менен байланышып, баарлашып, клубтарды өткөргөнүбүзгө биз аябай кубанычтабыз. Буларга үйрөткөнүбүзгө биз мугалим болгонубузга аябай кубанычтабыз. Бул мамлекеттин, бул элдин, бул улуттун үрп-адаттарын, каада салттарын тил менен кошо үйрөндүк. Курста окуп жаткан студенттердин пикиринде бул сыяктуу ыктыярчылар менен бирге чет тилин үйрөнүү абдан жеңил жана таасирдүү экенин айтышат. Күндө өтүлүп жаткан сабактар аябай кызыктуу болуп, тил үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кеңейүү менен билим алууга мыкты шарт түзүлгөнүн кошумчалай кетишти. Дайыма жылмайын баштайсың, анан кийин билимди баштайсың да. Булар билимде эң негизгиси дайыма мондай шоколадтарды алып келишет күнүгө. Ким жакшы катышып жооп бергендер ушундай шоколадтарды берип, аракет кылып окууга аракет кыласың. Булардын сабактары өтө кызык, күнүгө ар кандай оюндарды уюштурушат. Булар биринчи күндөн баштап 5-нчи күнгө болот. Катышканыбызга уже 1,5 айдан ашып калды катышканыбызга. Булардын билимине катышып биз кыйла сөз үйрөндүк. Жок дегенде бир күндө ушул жерде мына жазылган 42 сөздү бир күндө жөн жаттап коесуң да, оңой элечи. Белгилей кетсек, ОГП'де аталган англис тили адистигинде 1000 жакын студент билим алып жатат. Алардын сапаттуу кадр болуп чыгуусу үчүн жетекчилик тарабынан ушул сыяктуу жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, үйрөнгөн тилди практика жүзүнө ашыруу багытында түрдүү саамалыктар уюштурулуп келет. Купнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Рустам Батырбеков. ОГП жаңылыктары. Коомчулукту дүрбөлөңгө салган коронавирус дарты тууралуу дарыгерлер эмне? Бул вирус тууралуу студенттер атайын адистерден тийиштүү болгон туура маалыматтарга ээ болушту. Теманы кабарчыбыз улантат. ОГП'де дарыгерлер коронавирус тууралуу маалымат беришти. Кытайда 1 ай аралыгынан бери кооптуу вирус жайылып, адам өмүрүн алууда. Ал өлкө провинцияларынан тышкары жакынкы мамлекеттерге да тарап жатат. Мунун натыйжасында өлкөбүздө да ар кандай алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткандыгы маалым. Анын катарында бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтуна атайын Ош шаарындагы номер 10 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун адистери Кишимже Мурзакулова жана Замира Турсуналиева келип, студенттерге вирус тууралуу кенен маалымат беришти. Сүрөттөн деле жакыныраак көрсөңөр да болот. Мындан эле көрсөтүп кое берейин. Өбүшүп, кучакташып көрүшпөгүлө, идиш аякты жууп, тарап пайдалангыла. Үйдөгү ошол баягы жеке идиш жууган мочалкаларды, өздөрү жуунган мочалкаларда тез-тез тиш щеткаларын алмаштыргыла дегендей бардык толук кандуу маалымат берип келет. Учурда бул ооруга чалдыккандар Кыргызстанда каттал элек. Ошентсе да коомчулукка жаралып жаткан дүрбөлөңгө аралашпай, оору тууралуу кенен маалыматка ээ болуп, алдын алуу эрежелерин сактоо менен вирусту олутту кабыл албоо түшүнүгүн калыптандыруу максатында уюштурулган бул иш-чара студенттер үчүн бир топ пайдалуу болду. Маалыматтарда мен өтө чоң маалыматтарга ээ болдум. Мындан аракка дагы ушундай өзүбүздү таза карап, ошо ооруга каршы алдын ала аракет кылып, өзүбүздү карайбыз. Жолугушуунун жүрүшүндө дарыгерлер алгач коопсуздук эрежелерин эскертишти. Кээ бир жалган маалыматтарга ишенбей, социалдык тармактар аркылуу официалдуу сайттардын жаңылыктары менен кабардар болуп турууну сунуштады. Ошондой эле оорунун жугуу, алдын алуу, сактануу жолдору боюнча толук кандуу түшүнүк беришип, катышуучулар тарабынан берилген түрдүү суроолорго жооп беришти. Белгилей кетсек, аталган иш-чара институттун дене тарбия факультети жана медпункту тарабынан студенттерге туура маалымат жеткирүү максатында уюштурулду. Бул кичине болсо да коомчулукта дүрбөлөң түшүргөн бир мындай бир окуя болуп жатат десек деле болот. Ошо ОГПнын студенттери жалпы бир врачтар тарабынан жакшы маалыматтарды алып, ага эжекелери дагы бир жакшы маалыматтарга ээ болуш. Купнай Мамасалиева, Борон Чергешев, ОГП жаңылыктары. Ачык жана таза коомду түзгөн жаштардын арасын кеңейтүү, ден соолукту чыңдап, спортко үндөө максатында студенттерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Иш-чаранын жүрүшү боюнча кийинки материалда.
Баңгизат колдонуп отурумдук жашоону негиз көргөндөр же спорт менен машыгып ден соолукту чыңдап жаркын жашоодо жашагандар коом үчүн кайсынысы көбүрөөк таасирин тийгизет? Биз жашап жаткан чөйрөдө дээрлик баары кездешет, бирок коом үчүн терс таасирин тийгизип, жаштардын жаман жолдо жүрүшүнө түрткү болгон баңгизаттар тууралуу канчалык маалыматка ээсиз? Дал ошол суроолордун алкагында бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда жаштар спортту тандайт аталышындагы жолугушуу болуп өттү. Аталган иш-чаранын конугу мамлекеттик бажы кызматынын адестештирилген окутуу бажысынын подполковниги Нурбек Жээнбеков болуп, алгач студенттерге тийиштүү болгон бардык маалыматтарды берип өттү. Демек, наркоман бир доза үчүн керек болсо үйүн талкалайт, тууганын өлтүрөт, ата-энесин сынабайт дейт, кыздар болсо денесин сатат да. Бир доза үчүн. Анткени могу судорога невозможно выдержать. Судорога бутун кичине эле түйүлгөн деле бут түзөсүң, анан ожогонда кыйналып кетесиң. 2-3 саат судорога болгондо это страшнее любой пыток да. Ошон үчүн киши любой нерсеге макул болот да. Эгерде аны бербесе дагы 2-3 саат ошондой кыйналып турган ак киши өлүп калат. Мамлекет өкмөтүнүн элдин укуктук сапаттуулугун көтөрүү тапшырмасы болгон. Ошонун алкагында кылып атабыз. Бул иш-чараны биргеликте Билим берүү министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги жана ошондой эле дене тарбия жана жаштар иштери боюнча госагенттик жана биздин бажы кызматы менен биргелип кылып атабыз. Бул иш-чараны баңгизаттарды профилактика катарында жаштардын арасында алдын алуу максатында иш-чараны кылып атабыз. Анан жөн эле баңгизаттарга каршы эмес, ошондой эле ден соолукка үндөп, туура жашоого, спортко үндөп кылып аткан иш-чарабыз да. Ушу жаштарга пайдасы тийсин деп. Жолугушуунун жүрүшүндө студенттер муктаж болгон маалыматтарга ээ болушту. Мында баңгилик дарт деген эмне жана анын түрлөрү, стимуляторлор, марихуана, синтетикалык баңгизаттар, аларды колдонгон адамдардын өмүрүнүн кооптуулугу, баш тартуу абалы туурасында терең түшүнүктөр сөзгө алынып, слайд аркылуу чагылдырылып турду. Мунун барына күбө болбой турган Бексултан ар бир маалымат ага өзгөчө таасир эткенин айтып, иш-чаранын көздөгөн максатын ишке ашырууда салым кошорун белгилей кетти. Мен чөйрөмдө баңгизат колдонгондор жок деп ойлойм. Негизи байкап калсак дагы аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнгө аракет кылабыз. Биз жаштар спортту сүйөбүз, спорт ден соолуктун булагы баңгизатка каршыбыз. Өлкөбүздүн келечеги таза коом менен куралат. Коомчулукту түзүп турган жаштарга туура маалымат жеткирүү жана аларды жакшы жолго багыттап, жаман жолдон кайтаруу максатында уюштурулган бул жолугушуу суроо жооп жана атайын уюштурулган бир топту түзүү менен жыйынтыкталды. Алдыда бул түзүлгөн топ жер-жерлерге кыдырып, жаштар арасында баңгилик боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүп, спортко үндөө максатында иш алып барышат. Кулпунай Мамасалиева, Борончу Ергешев, ОГП жаңылыктары. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз Улуттук университетинин профессорлору окуу жайга келишип, болочок мугалимдерге өз билимдерин берип, кесиптик тажрыйбалар менен бөлүшүп кетти. Бул алака эки окуу жайдын ортосундагы байланышты бекемдөөдө. Теманы кабарчыбыз улантат. Тажрыйба алмашуу, билим берүүнү жакшыртуу жана билим сапатты жогорулатуу максатында жогорку окуу жайлар арасында мобилдүүлүк программасы ишке ашып, жемиштүү натыйжасын көрсөтүп келет. Аталган программага ылайык Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессорлору, география илимдеринин доктору Абжапар Ергешев, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмери, география илимдеринин доктору Темирбек Чодураев жана Ош мамлекеттик университетинин профессору, география илимдеринин доктору Курманали Матикеев Ош гуманитардык педагогикалык институтуна келип, студенттерге лекция окушту. 1970 жылдары Кыргызстандын мөңгүнүн ичинде суунун бөлүмү бар, тоң бар го. Тоңдун ичинде 700 куб километр суу бар болчу 70 жылдары. Азыр ошо мөңгү катып турган мөңгүнүн ичинде 450 куб километр суу калды. Бул иш-чара окуу жайдын табияттануу жана география факультетинде уюштурулуп, география адистигинде билим алып жаткан студенттер бул лекцияда жалпы география жана анын көйгөйлөрү туурасында жаңы түшүнүктөргө ээ болушту. Мындан тышкары бир топ суроолордун үстүндө талкуу жаратышып, профессорлор сабак өтүүнүн усулдары боюнча да маалымат беришти. Өзүңүздөр көрүп атасыздар да, коомдо активдешип, кайсы жерде экологиялык абал начарлап кетти. Азыркы мезгилде жанагы абанын булганышын абдан айтып атат. Ошолор дагы көңүлдү бурдуруп атат да, анан алар дагы азыркы жаштар изденип, окуп, карап көрүп, ошолордун активдүүлүгүн күчөтүп, алардын дагы деңгээли өсүп атат. Болуп, мен ушинтип ойлонуп турам, бирок мындан дагы активдүү кылыш керек. Алар коомдук, ошол мамлекеттикте болуп жаткан процесстерге активдүү катышып, бир проектти жазышып,
грант алып келишип, андан башка өздөрүнүн ойлорун ачык айтып турушса көбүрөөк абдан жакшы болот эле. Андан соң коноктор факультеттин окутуучулар жамааты менен жолугушуп, эркин маек курушту. Мында илим жолундагы ийгиликтер, илимий даражага ээ болууда көрсөткүчтөр тууралуу пикир алышып, ортодогу байланышты бекемдөө иретинде мындайларда тыгыз иш алып баруу керектигин белгилешти. Студенттерибиз жана окутуучуларыбыз абдан терең ишенимдерге ээ болуу менен бирге дагы келечектен көптү үмүттөнүштү. Айрыкча биздин институттагы ушундай мамилдүүлүк негизинде башка окуу жайларга бараары күтүлүүдө. Мезгилге жараша талап өсөт, ал эми талапка жараша татыктуу билим алуу зарыл. Андыктан жаштарга татыктуу билим берүүдө профессор окутуучулардын ролу чоң экендиги талашсыз. Белгилеп айтсак, окуу жайда бул сыяктуу тажрыйба алмашуу иштери салтка айланып, бардык адистиктер боюнча конок лекциялар уюштурулуп келүүдө. Купнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. Окуу жайда салтка айланган акыл ордо интеллектуалдык оюну бул жолу 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата уюштурулду. Кезектеги оюн кандай маанайда уланды, кийинки сюжеттен көрө аласыздар. Бүгүн Ош гуманитардык педагогикалык институтунда окуу жайдын 95 жылдыгына жана 14 февраль эл аралык китеп белекке берүү күнүнө карата факультеттер ортосунда студенттер аралык акыл ордо интеллектуалдык оюну болуп өттү. Кыска суроолор ар бир командага 20 секундада убакыт беребиз. Команданын жооп даяр. Биздин 925-жылдыгы азаматына ушуну эле койду керек болду. Экинчи команда гуманитардык факультетине. ОГП канчынчы жылы институт болгон? 1948. Кечирип койгула жооп артур эмес болуп калды. Жооп 2002-жылы. Аталган иш-чара студенттерди китеп окууга чакыруу, билимдүү жаштардын ар тараптуу мүмкүнчүлүккө ээ болуп жатканын жайылтуу максатында институттун жаштар комитети тарабынан уюштурулган. Мында окуу жайдын ар бир факультетинен тандалып алынган студенттик командалар атсалышып, жаштар өздөрүнүн билим деңгээлин, ой жүгүртүү чеберчилигин жана акыл чабытын жогорку деңгээлде көрсөтө алышты. Жаштар комитети тарабынан уюштурулган акыл ордо интеллектуалдык оюн болуп өттү. Бул оюнга катышкандын бардыгына биз бүгүн жалпысынан бир 60 китеп белекке бердик. Биздин оюн деңгээли аябай сонун болду. Барган сайын акыл ордо интеллектуалдык оюнубуздун күчөп жаткандыгын бүгүн дагы бир жолу биз ынандык. Командалар аябай сонун даярдыкта келиштир. Себеби дегенде командалар ар тараптуу суроолор болгондуктан ошолордун ар бирине мындай өтө сонун изденүү менен жооп берип жатышты. Бизде бүгүнкү жаштарыбыздын билимдүүлүгү менен ушул дагы эл алдына алып чыга алды деген ойдобуз. Биздин жаштарыбыз бүгүн сонун бизге оюн тартуулап беришти. Оюнга жалпы 6 команда катышып, алар жобого ылайык жалпы суроо, сыр сандык, сүрөттөр сурайт жана тест менен иштөө багыттары боюнча таймаш курушуп, мыктылар аныкталды. Студенттердин акылын аныктаган аталган оюн түрдүү багыттагы маанилүү курч суроолор, кызыктуу жооптор менен коштолуп, жыйынтыгында байгелүү 3-орунга гуманитардык факультети, 2-орунга табияттануу жана география факультети, ал эми башкы 1-орунду колледждин командасы камсыздады. Иш-чаранын жыйынтыктоо бөлүгүндө окуу жайдын ректору профессор Бекмырза Зулуев студенттерибизге дем күч берип, туура жолго багыт көрсөтүп жаткан бул сыяктуу иш-чаралар үзгүлтүксүз болоорун айтуу менен жеңүүчүлөрдү куттуктап баалуу белектерди жана дипломдорду тапшырып өттү. Акыл ордо интеллектуалдык оюнунда 1-орунду ээлегендиги үчүн 1-даражадагы диплом менен биздин колледж бөлүмүнүн студенттери ал китеп небире, чебире, кыбырага калат. Ал эч текчеге окуп койсоң эч ким аны жоготпойт. Шоколад алсаңыз, жарым саатта жеп коесуң. А китеп төбөлүккө калат, бирок сенин кол таңбаң менен балтырга уланат. Мисалы үчүн мен да ошондой да. Эскерте кетсек, китеп белекке берүү күнүнө карата буга чейин да студенттер арасында китеп окуу сынагы өтүп, анда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасы боюнча тест өткөрүлгөн. Бүгүнкү иш-чарада ал сынактын жыйынтыгы да чыгарылып, жеңүүчүлөргө белек катары томдук китептер, дипломдор ыйгарылды. Борон Чергешев, Рустам Батырбеков, Кубаныч Жылкычы уулу, ОГП жаңылыктары.
Институттун тышкы байланыштары бекемделип, натыйжада студенттер үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр жаралууда. 2018-жылы ОГПнын алдында түзүлгөн Японияга жумушка орноштуруу борбору Япониядан келген өкүлдөрдү кабыл алды. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Ош гуманитардык педагогикалык институтуна Япониядан келген өкүлдөр Мацушима Нарайым жана Китасаки Имаи Маоки 11 февралдан 14 февралга чейин окуу жайда болушуп, бул арада бир топландардын негизинде иш алып барышты. Алар 3 күн бою Ош шаарындагы япон тилин үйрөтүүчү окуу борборлорунун мугалимдерине семинар өтүшүп, ал эми япон тилин окуп жаткан Ош мамлекеттик университетинин жана Ош гуманитардык педагогикалык институтунун студенттерине мастер-класстарды үйрөтүштү. 明日から学生さんがいて、本当に嬉しく思ってます。その先生方に私がいろいろびっくりして初めてですこういう教室みたいなすごくなって。 Бул иш сапарга жетекчилик кылган Нарайым Япониядагы япон тилин үйрөтүүчү мугалимдеринин ассоциациясынын төрайымы, Васеда университетинин япон тилин изилдөө борборунун жана Токио Денка университетинин эл аралык байланыштар центринин инструктору жана Мусашино университетинде иште колдонулуучу япон тили боюнча адиси болуп эмгектенет. Ал Ош жергесине келип, студенттерге семинар өтүп, окуу жай менен бирге иш алып барып жатканына кубанычта экенин билдирди. 松島なりと申します。日本から来ました。日本の東京から来ました。 Мен Кыргызстанга анын ичине Ош шаарына биринчи жолу келип отурам. Бул жерге келип, мугалимдерге жана студенттерге сабак өттүм. Сабакта эсте каларлык көп учурлар болду. Мен өзгөчө студенттердин активдүүлүгүнө өтө жогору баа берип кетким келет. Семинар мен жана бир нерсе деген темада болду. Мисалы үчүн мен жана коом, мен жана үй бүлө, мен жана мектеп деген сыяктуу. Мындан арада бул кызматташууну бекемдеп, ОГПде иштеп жаткан Жейдегүл, Гүлмайрам жана Бекзада эжекелер менен кызуу иш алып барабыз деген ойдомун. Негизи ошол чайдын даамы дарыга окшоп ачуу келет дейт да, ошон үчүн ошондун алдында шириндик жеп коюш керек. Атайын семинар жана сабактардан тышкары жыйынтыктоочу күнү окуу жайдагы япон тилин окуп жаткан студенттер тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Ага ректору Бекмурза Зулоев катышып, келген конокторго ыраазычылыгын билдирүү менен бул борбордо иш алып барып жаткан окутуучу жана студенттерге ийгилик каалап өттү. Учурда борбордо 1 жылдан бери япон тилин үйрөнүп жаткан студенттер алдыда Японияга баруу максатын ишке ашырууга аракет кылып жаткандарын айтышат. Япон тилине биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен тапшырганбыз, аябай кызыгып, тил аябай кызыктуу. Япония өзүңүздөр билгендей аябай өнүккөн өлкө. Алдыда биз буюрса максаттарыбыз көп аябай. Эң биринчи максатыбыз тилди эң жогорку деңгээлде үйрөнүү, анан Японияга барып жумуш иштеп, биринчи практикага барып, анан кийин жумуш иштеп, ОГПге кийин кандайдыр бир салымды кошуу. Белгилей кетсек, институттун алдында ачылган Японияга жумушка орноштуруу борбору 1 жылдан бери алгылыктуу иштерди жүргүзүп, ал арада Кыргызстан менен Япониянын кызматташтыгын арттыруу, студенттерди аталган өлкөгө жөнөтүү иштери жүзөгө ашуу алдында турат. Аталган борбордун директору катары Жейдегүл Мамашева ОГПнын студенттери япон тилине болгон кызыгуусун жогорку деңгээлде көрсөтүп жатканын жана алдыда байланышты бекемдөө үчүн мыкты иш алып барарын өз сөзүндө баса белгилей кетти. Бир гана маданият жагынан эмес, ошол тилди өздөштүрүү жагынан дагы биздин студенттер жөндөмдүүлүгүн өтө жогору деп мен мугалим катары баа берем жана ошондой эле ушул Япониядан келген эжекелерибиз дагы баа беришти буга. Мындан ары дагы ушул Япония менен ошол Ош ОГП менен Япониянын ортосундагы кызматташтыкты аябай бекемдөө үчүн мындан ары дагы бардык күчүбүздү жумшайбыз деген ниеттебиз. Кудай буйруса жетишебиз деген ойдобуз. Купнай Мамасалиева, Борон Черкешев, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. февраль Атамекенде коргоочулар күнүнө карата ОГПде ардагерлер ортосунда спорттун волейбол түрү боюнча мелдеш болуп өттү. Бул 2020 аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылынын алкагында уюштурулуп, ага Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынан командалар келип катышты. Теманы кабарчыбыз улантат.
Бул саамалык аймактар ортосунда достук мамилени бекемдеп, сергек жашоонун образын калыптандыруу максатында ишкерлер тарабынан 5 жылдан бери уюштурулуп келет. Мелдешке Ала Бука, Лейлек, Өзгөн райондорунан жана ОГПден түзүлгөн командалар катышып, көрүүчүлөргө мыкты спорттук маанай тартуулашты. Достук оюну улана берет деп ишенип кетем. Жылдан жылга бул командалар уже көбөйөт деген ойдомун. Ардагер спортчулардын аянтына айланган бул иш-чара Ош эл аралык аэропортунун андиси Каныбек Ниязалиев, Отор Ойл фирмасынын президенти Курсан Сатыбалдыев жана ОГПнын ректору Бекмурза Зулуевдер тарабынан демилгеленген. Достук үчүн гана ушул иш-чараны уюштуруп келгенбиз. Аябай кызуу жүрүп жатат. Бүгүн мына өзүңөр көрүп, өзүңөр күбө болдуңар. Ала Бука менен Лейлек өтө күчтүү оюн көрсөтүп атат. Кызуу, курч. Будан кийинки оюндардагы жакшы тынч өтөт деп ойлойм. Эл үчүн ар дайым жакшылык иштерди жасап келишкен бул инсандар бүгүнкү мелдешке жалпы 100 000 сом байге фондун уюштурушуп, оюнчуларга дем күч берип, жагымдуу шарт түзүп беришти. Оюн курч беттешүү менен аяктап, жыйынтыгында байгели 3-орунду, Каракулжа районунан келген Карагуз командасы, 2-орунду аталган райондун Чалма командасы, ал эми баш байгени ОГПнын курама командасы багындырды. Иш-чаранын соңунда уюштуруу тобу тарабынан жеңүүчүлөргө, мыкты оюнчуларга жана калыстар тобуна атайын белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кулпнай Мамасалиева, Борон Чергешев, Рустам Батырбеков, ОГП жаңылыктары. Мурас телестудиясынын кабарчылары тарабынан даярдалган негизги жаңылыктар мынашулар болду. Ушул жана башка жаңылыктар туурасында ОГП Чекиткеji сайтынан окуп, YouTube жана Facebook баракчалардан көрсөңүздөр болот. Мен көрсөтүүнү Мурас телестудиясынын башка берүүлөрүнө узатам, бизден алыстабаңыздар. Мен күнүмдүк жашоомдун негизи телефон болуп калды. Биз студент убакта китепканадан чыкпай китеп окур элек. Азыркы жаштар Убакытты туура пайдалангым келет, бирок көп убактым кантип телефон менен өтүп кеткен байкабай калам. Анткени мунун ичинде толгон токой кызыктар бар да. Bir телефон сатып алуу үчүн орто эсеп менен 10 000 сом. Ал эми бир китеп сатып алуу үчүн 300 сом кетет. Жеке байланыштан сырткары Facebook, Telegram, WhatsApp, Instagram жана башка кызыктуу оюндар. Мен буларды колдонбой кое албайм да. Эгерде биз телефонго баш отобуз менен кирип кеткенде, китепке баш отобуз менен киргенде, балким бүгүнкү жашообуз мындан да маңыздуу болмок беле. Мага телефон колдонуу абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Көптөгөн убактым үнүмдөйм, иштерим эрте бүтөт. Онлайн китептерди китепканага барбай эле телефондон эле окуп алам. Эгер телефон жок болсо, жок, андай жашоом болушу мүмкүн эмес. Бизден улуумундагылар телефонсуз эле жашоо кечиришкен. Кулак таккычтарды ар дайым тагып жүрөм. Кээде 1-2 сааттап телефондо сүйлөшкөн учурлар болот. Мунун баарын мага зыян тийгизип жатканын билсем деле, колдонбой койгонум эрким жетпейт. Китеп окуу бизге бир гана билим берет. Андан эч кандай зыян тартпайсың. Азыркы учурда үй бүлөдө канча адам жашаса, кары жашына карабай бардыгында тең телефон бар. Канча мындай сүйлөшөбү, эки чай үстүндө же жокпу белгисиз. Улам жаңы версиядагы телефондор чыгып жатат. Баасы аябай кымбат болсо деле сатып алам. Техниканын заманы да.
Ошентсе да биз заман талабына жараша билимдүү жаштар болушубуз керек. Ал эми билимдүү жаштар болушубуз үчүн биз эң биринчи кезекте китеп окуубуз абзел. Учурда биз үчүн Көптөгөн мүмкүнчүлүктөр күндөн күнгө көбөйүүдө. Аны пайдасына жараша колдонуу өзүбүздөн өзүбүздөн. өзүбүздөн. Өзүбүздөн.